Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер жана окуучулар. Кыргыз тили сабагын баштайбыз. Бүгүнкү сабакты Гарвард билим берүү тарбиялоо комплексинин 2-класс окуучулары үчүн кыргыз тили мугалими мен Суюнова Аида Аткарууна өтүп бермекчимин. Анда эмесе балдар, сабакка даяр болсоңор, китеп дептерлерибизди ачып, дептерибизге бүгүнкү числону жазабыз. Бүгүнкү биздин өтүлүүчү темабыз кара мончок, карагат. Балдар, алгач мен силерге карагат жөнүндө кыскача маалымат берип өтсөм. Карагат өсүмдүктөрдүн барсылдыктар тукумундагы көп жылдык бадал. Бийиктиги 1 метрден 2,5 метрге чейин жетет. Жалбырагы чөнөкөй, гүлү майда. Жемиши түрдүү түстө. Даамы кычкыл болот. Карагаттын бизге 150-гө жакын түрү белгилүү. Карагат экиге бөлүнөт. Жапайы жана эгилме болот. Жапайы түрү тоодо, капчыгайда, суу бойлорунда көп кездешет. Карагаттын кеңири тараган түрү кара карагат, сары карагат жана кызыл карагат. Өлкөбүздө негизинен кара карагат жана кызыл карагат өстүрүлөт. Карагаттын ден соолукка пайдасы абдан чоң экен. Себеби мында витаминдер көп. Карагат тамак ашты сиңирүүгө жардам берет. Эми балдар, сабагыбызга кайтсак, биринчи көнүгүүнү карайбыз. Биринчи көнүгүүдө Абдырасул Токтомушевдин чыгармасынан үзүндү берилген. Ырды көркөм окугула. Карагат чие бадамы чакырып турат адамды. Көрөсүң түркүн жемишти, аралап чыксаң бадалды. Кайталайбыз. Карагат чие бадамы чакырып турат адамды. Көрөсүң түркүн жемишти, аралап чыксаң бадалды. Балдар, силер да өз алдыңарча окуп көргүлө. Эми балдар, сөздүктө берилген сөздөрдү окуп чыгабыз. Бадамы, миндаль, чакырып турат. Здесь притягивают. Түркүн разные. Эми силер да өз алдыңарча кайталап окуп көргүлө. Эгерде берилген сөздүктөгү сөздөрдү окуп бүткөн болсоңор, экинчи көнүгүүнү дептерибизге жазабыз. Экинчи көнүгүүдө ырдагы белгиленген сөздүн айтылышын жазгыла деген тапшырма берилген. Демек балдар, биринчи көнүгүүдө бизге чие деген сөз асты сызылып белгиленип берилген. Ушул сөздү азыр экинчи көнүгүүдө берилген тапшырма боюнча жазып чыгабыз. Демек, чие деген сөздүн айтылышын жазабыз. Чие. Демек, бул сөздө 3 тамга 4 табыш бар экен. 3 тамга 4 табыш. Ушул сөздү айтылышынча экинчи көнүгүүгө жазабыз. Эгерде берилген сөздү жазып бүткөн болсоңор, төмөндө берилген сөздүктөгү сөздөрдү окуйбуз. Майда, мелкий, кычкыл, кислый, таттуу, сладкий, ачуу, горький, өсөт, растет, бадал, кусты, тоголок, круглый, бышкан, созревший, жегиң келсе үзүп же. Хочешь кушать? Сорви, сындырганың жарабайт, но не ломай. Ветки. Сүйүктүү окуучуларым, силер да ушул сөздөрдү жана сөз айкаштарын окугула жана
эсиңерге сактап калууга аракет кылгыла. Эми балдар, 3-чү көнүгүүнү дептерибизге жазабыз. Бизге таблица берилген. Ушул таблицаны пайдаланып, жер-жемиштерди сүрөттөп жазабыз. Жер-жемиштердин тышкы көрүнүшүн, түсүн жана даамын жазып чыгабыз. Бизге төмөндө үлгү берилген. Үлгүдө карагатты сүрөттөп жазышкан. Үлгүнү окуйбуз. Карагат кичинекей, тоголок, түсү кара, даамы кычкыл жер-жемиш. Ал тоодо, бакчада өсөт. Эми балдар, силер вариантта берилген жер-жемиштерди сүрөттөп жазасыңар. А вариантта дарбыз, Б вариантта бүлдүркөн, В вариантта жүзүм, Г вариантта кулпунайды сүрөттөп жазасыңар. Ушул 4 жемишти балдар үлгүдөгүдөй таблицадагы сөздөрдү колдонуп жазып чыгасыңар. Эгерде сөздөрдү өз ордуна колдонуп жазып чыккан болсоңор, 4-чү көнүгүүдө берилген диалогду окуп чыгабыз. Акылай менен Чыпалак баланын диалогу. Акылай: Чыпалак бала, сенин бакчаңда кандай жер-жемиштер өсөт? Чыпалак бала: менин бакчамда кулпунай, бүлдүркөн, карагат өсөт. Эми балдар, 5-чү көнүгүүгө тапшырма берилген үлгү боюнча сүйлөшкүлө деп. Ушул жогорудагы 4-чү көнүгүүдөгү диалогду колдонуп, силер да өз алдыңарча үлгү боюнча сүйлөшкүлө. Эгерде диалог боюнча сүйлөшүп бүткөн болсоңор, үй ишин белгилеп жазып алабыз. Үйгө тапшырма 6-чы көнүгүү карагат деген ырды көркөм окуп, обону менен жаттаганга аракет кылабыз. Демек, ырдын текстин алгач өзүм окуп берейин. Кара мончок карагат кандай болуп жаралат? Жегиңди эле келтирет, жеген сайын аралап. Карагат, карагат, кара мончок карагат. Тоого балдар барышат, тойгончо жеп алышат. Кечте тарап келишип, томолонуп калышат. Карагат, карагат, кара мончок карагат. Эгерде үй ишин белгилеп жазып алган болсоңор балдар, сабагыбыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Саламатта калыңыздар.